Assalamu alaikum. Agay. Şol Kırgız eline jana dinibizge kызмат кылганыңыз үчүн şol эл жакшыларынын атынан şol Самат Асанов автордун атынан сизди аябай баалайт экен. Агай менен тааныштырайын десем, агайга ушул китепти берип койсоңуз деле мен бактылуумун дейт. Эл жакшыларынын атынан сизге ушул эки китеп сыйланат. Себеби жаңы жылда кээ бирлер диплом менен сыйлады, биз диплом ордуна китеп менен сыйлап, анан бияка жазып, анан бара-бара дипломдо болуп калат. Автордун каалоосу менен китептер берилген экен. Ошол динибизге, элибизге кызмат кылганыңыз үчүн ошол Sayın çok rahmat. Bu amanat yetkilinin için. Авторга болсо мен терең ыраазымын. Анткени биз эски интеллигенция түшүнөбүз. Азыр о китептин баркы кетип атат. Бирок биз билебиз. Эң жогорку белек бул китептер. Мына ушундай сонун белектерди алдык. Hazreti Hasan'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neveresi, Hüseyin nevereleri, Beyiş'in törelörü, ana ululardan ulu söz, ulu adamların sözü. Bu жаққа Tursunbay agayдын да сөздөрү жазылыш керек эле. Бирок кийинки экинчисинде жазылса керек. Себеби ушундай динибизге пайда келтирген жаш адамдардын сөздөрү жазылган. Самат эним рахмат. Аллах разы болсун. Өтө эле сооп иштерди кылып атыпсың. Эң негизи баары бул байлыкка эл кайтып келет. Интернет эртең эле тажатат. Чыныгы маданияттуу, акылдуу, имандуу инсан болом десе китептерди окуш керек. Ошон үчүн Алла Таала бизге компьютерди эмес, китепти бизге берген, Куран китепти. Ошондуктан бара-бара китеп кайтып келебиз. Ма эң чоң байлыкта. Рахмат. Саматка да рахмат, сага да рахмат. Менин китеп текшеде эң жогорку текшеде турат бул. Буну сөзсүз окуп чыгабыз. Дагы да ушундай китептерди чыгарырсың. Алла сени колдоп кубаттасын. Ана Марва ТВ Акцент медиага буюрса агайдан интервью алып кетейин деген жакшы ойдобуз. Агайдын өмүр баяны, кайсы китептерди окуганын, ошол кандай пайда келтирген агай жөнүндө кийинки эфирибиз агай жөнүндө болмокчу. Рахмат, Аллах разы болсун. Рахмат. Assalamu alaikum. Алейкум.